Буга чейин маданият жаатында командаңыз бар эле да. Эми президенттик институтка кокус келип калсаңыз дейли да. Командаңыз болобу, болбосо кандай негизде тандалат, кандай критерий негизинде? Мен негизи президенттикке бара жатканда команда топтоо эмес, ошол команданы керек болсо азайтуу үчүн бара жатам. Бүгүнкү күндө президенттик эбегейсиз бийликти басып алып, керек болсо ушул конституция менен чала парламенттик деп аталат конституция, парламент аталганы менен президент башкарып атат. Ал институттарды азайтыш керек санын. Каражатты кескин түрдө азайтыш керек. 4 эседен азайтыш керек да. 3төн 1 бөлүгүн ошол жол курууга, карызды жабууга, башкага бериш керек. Демек ал азаят. Чынында президенттик институт бул жөн гана аксакал киши болуш керек. Эгерде парламент менен өкмөттүн ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестик болуп атса, эгерде парламент менен элдин ортосунда пикир келишпестик болуп атса, ошондо президент өзүнүн ролун ойнош керек. Тилекке каршы бизде президент дайыма жанындагылар, мен кайта айтып коеюн. Бул жанындагылар жанагы акча алып жүрүп акырдан жемжөгөндөр дайыма бузуп келишти. Ошентип Атамбаевди бузушту, ошентип Жээнбековди дагы бузушту. Бул системаны таптакыр жокко чыгарыш керек. Жоопкерчиликти премьер-министрге жүктөш керек. Дагы парламент ишин алып барыш керек. Торук парламентаризмди биз көрө элекпиз. Кай жерге барсаң парламентаризмди урушуп аткан элди угабыз да. Анткени бул парламентти карап эле, парламент ушундай болот экен деп атат. Бул парламенттин башынан чаап жүрүп торпок кезинде сүзүп койсок, бул парламент оңолбойт да. Анык парламентаризмди биз качан көрдүк? Акаевдин учурунда көрдүкпү? Жок. Бакиевдин учурунда көрдүкпү? Жок. Атамбаев көрсөттү бизге? Жок. Сооронбай Жээнбеков көрдү? Жок. Биз парламентаризмди көрө элекпиз. Бирок парламентти жамандатып коет. Мына президенттин, ошол президенттердин дагы бир саясаты, бул сасык саясат деп айтар элем. Ким күнөөлүү? Парламент күнөөлүү. Өзү чечип атат, өзү билип атат, өзүнүн баарын жайгарып атат. Бирок ким күнөөлүү? Парламент күнөөлүү. Чимкирик парламент, балам парламент, түкүн парламент деп парламентти жаман көрүбүз. Элдин баары парламентаризм жаман экен деп атат. Жок, бизде болгон эмес парламентаризм. Эч убакта болгон эмес. 4 президенттик башкаруунун эң жаман үлгүсүн көрсөтүп келди бизге. Ошон үчүн элдер аларды кубалап жүрөт да. Парламентаризмге биз эч качан боло элекпиз парламентаризм. Бир жолу көрбөйлүбү деп атабыз. Анткени кыргыз болгону бирдиктүү хан болгон эмес кыргызда. Эч убакта болгон эмес. Биз ушинтип уруу болуп, 40 уруудан куралган кыргыз эли дайыма кеңешти. Мына айылдарды карасаңар, ар чоң айылдардын жанында Чечтөбө деген бар. Чечтөбө нарында бар. Чечтөбө Таласта бар. Дагы башка жакта эмне үчүн? Эл чогулуп ошеден чечкен. Ошон үчүн Чечтөбө деп аталган. Парламентаризм биздин каныбызда. Парламентаризм биздин тарыхый баскан жол. Жок, президенттик институтту, хандык институтту ойлоп чыгып алдык дагы 4 жолу эл кубала билди президентти. Эгер аны укпай, мына азыркыдагы бийлик Садыр Жапаров президенттикке баш койсо, аны да ушул тагдыр күтөт. Бүгүн Исхак Масалиев күйгөнүнөн айтты 5-каналда. Биз баарын кубаладык деди го. Исхак Разакты кубаладык. Усубалиевди кубаладык. Масалиевди кубаладык. Акаевди кубаладык. Бакиевди кубаладык. Атамбаевди түрмөгө отургуздук. Сооронбай Жээнбековди иштетпей койдук. Дагы кандай тарых керек кыргызга? Жок, кайта бир жаңы күч пайда болот дагы, элдин башын айлантып, эми мен кыйратам дейт дагы 5 жылга эл айланып, алданып, дагы 10 жылга эл алданып, баягы эле эски жолубузга түшүнүп атабыз. Ой, качан кайсы ханды кыргыз мыкты деп айтты эле, эстегилечи. Кимди? Болгон эмес мындай.